кулчулукка эле баргандай болдум да. Мондайдан кармап колго жип байлап алып кеткендер да болду. Бегмайда аябай басынтышып, баардыгын ары түртүп, бери түртүп. Чоң үй болгонун каалайм. 6 адам жашайбыз. Боюм 1 метр 40 сантиметр депчи. Ошол эне сүтүнө дагы жакшы тойбой алгам деп айткан экенсиз. Ал жагы да болду да көп. 3-тө бүткөндөн кийин эле 4-тө окуган жоксу 5ке дегенде ошо мен тайтам окутпай койду. Уялбай эле айтайын эми, тамгалап эле окуйм да жагын. Постава кылды да. 1 сом акчага деле эчтеке алган жокмун аяктан. Ала алган деле. Квартиралап эле жүрүп атык да. 11 жыл болуптур. 11 жылдан бери өмүрүм көп эле ошо квартира менен өтө турган болду. Бир кыйынчылык абалда турат деп ойлоп атам. Үй салынып эле ошо эл катары эле бир жашоо тиричилик өткөзүп калса, баардыгы унутулуп барып калат деп. Эптеп чыдап иштегенге аракет кыласың, бирок белип чыкпайт. Суу алып бер деген, ошону аны аткарып калдым да, суу алып келдим да, колум энимden туруп, оозуна 1-2 жолу суу берип таң басып калдым. Турмуштун оор сыноолоруна моюн сунбай, үй бүлөсүн өз жалгыз багып келген Биримбек байкенин үйүнө келип калдык. Азыр биз Талас облусундабыз. Биримбек байкелердин үй бүлөсүнө Аксана айым жардам берген турат. Аксана айымдын бул экинчи үй бүлөсү, үйлүү кылынып турган. Саламатсыздарбы? Аксана эже, айтсаңыз, деги эле Биримбек байкелердин жашоо турмушун көргөндөн кийин сиз ошондон таасирленип, азыркы учурда акча чогултулуп жатат, Ооба. Канча акча чогултуп жатат? Мен Адилет байкелерди чыгаргандан кийин негизи алар кошунам болгон үчүн эле чыгаргам да, анан кайрымдуулук менен алектенем деген эч оюмда деле жок болчу. Анан Биримбек байкелердин жашоо шартын көрүп, жүрөгүм чыдабай ошо кайра чыгарган болчумун. Элдерге кайрылгандан кийин ошо тез аранын ичинде эле участок акча чогулуп, Талас шаарына, Талас областына Кең Арал айылынан участок алдык, 7,5 сотик. Анан азыркы учурда ошо дагы элге кайрылып турган чагыбыз. Эми ушу участок менен таштап койсок деле, булар өздөрүнүн тапкан акчасы менен жакынкы бир 10 жылда даже андан да көп там салыша албайт да. Анан коомчулукка бир чыгып калгандан кийин ошо жапа тырмактагы жардам берип, үй салып берип койгонго жардам сурап жатабыз. Ошо акча чогулуп калса эле буюрса апрелдин ортолорунда фундамент куюлуп, стройка иштери башталмак. Сиз айтсаңыз, бул жака азык түлүк алып келип, анан кичинекей кызын көрүп жардам берүүнү каалап калдым деп айткан экенсиз да. Анан деги эле бул пландалбаган жардам болду окшойт, Ооба, эч планда жок болчу. Биз ошо Бишкекке кетейин деп атканбыз. Анан ошол күнү эле жөн гана жума күнү болчу. Анан бир нече үй бүлөгө продукты таштайын дегенбиз да. Ошол күнү биз байланышсак, биз жазган учурда эч ким жооп бербей калды. Анан ошо Биримбек байкелер эле жооп берип, жумушунан таап алдык Биримбек байкенин дагы. Макул берсиңер бергиле, биз тартайлы десек, тартканга деле макулбуз деп үйүнө ээрчитип келди да. Биз киребештен эле таштап эле ошо воротодон эле кетмекпиз. Анан киргиле дегенде кирбей койгондун кайсы болду, эми кирип үйүн ичине таштап чыгайлы деп кирсек эле, ошо кызын көрүп калгандан кийин отуруп калдык да. Мен дем азыр блок болуп аткандан кийин элге чыгарып көрсөк, балким буларга дагы жардам болоттур деген ойдо эле чыгарган болчумун. Ошо биринчи видеону деле ошо Адилет байкелерде эле эл жылуу кабыл алып, сразу эле акчалар чогулуп, сбор башталып кетти да. Бул жака келатканда эч кандай буларга там салып беребиз же участок алып беребиз деген нерсе болгон эмес. Жөн гана ошо продуктуну таштап эле кеткенге келгенбиз. Анда үйдүн ичине кирип Биримбек байкенин үй бүлөсү менен кененирээк таанышчу. Биримбек байке, саламатсызбы? Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кайсы жылы каякта төрөлгөнсүз? Бакай Ата району, Калин айылында төрөлгөм. Ошол айылда төрөлүп өстүм. Тайна тайтам колунда ошол жака өткөн экен. Тайнеме берген экен. Ошо менен эле тайнеме багып чоңойтуп келди. Мен өзүм 3 бир тууган. Мен эң улуусу, менден кийин да экөө бар. Баягы айтып калбадыңызбы, боюм 1 метр 40 сантиметр депчи. Анан эмне себептен мындай болуп калды деп ойлойсуз? Башка бир туугандарыңыздын бойлору узун эле да. Экөөнүн бою узунураак, меники кичирээк болуп калды. Эми ошо тайта жагына, тайке жагына тартып кетет дегенде көп сөздөр келип атпайбы? Ошо тайке жагыма тартып кеткенби? Ошол эне сүтүнө дагы жакшы тойбой алгам деп айткан экенсиз. Ал жагы да болду да, көп деле неме эткен жок да, төрөгөндөн кийин эле неме этип кеткен экен ошо. Какой-то 1-2 айдан кийин эле тайтам колуна өткөзүп беришсе керек. Ошо мен тайнем багып чоңойтту көбүнчө.
Мектепке кайсы жакта окудуңуз? Мектепте немеге Калинде окудум, 3-класска чейин окудум. Мына 3 класстан кийин окуган жокмун. Неге? 4-класты окуйбуз дегенде, ал кезде биз окуп жүргөндө 4 жок болчу. 3-төн 5ке секирмей аттамай бар эле. 3тү бүткөндөн кийин эле 4 окуган жоксуз, 5ке дегенде ошо мен тайтамам окутпай койду. Ошо мен окуй албай калдым. Анткени мага жардам бересиң. Мен карып келет, мага жардам бересиң деп. Кулайга жарап калдың, окубай эле кой деп. Ошо мен окуткан жок. Ошо мен эле Окубай калдыңыз. мектеп жагынан аксап калдым да. Азыр 3-класстын немесинде элем окуган. Билим ошондой эле да. Китепти мындай ышыр окуп кете албайм. Кыскараак жерин ышыр окуйм, узун жактарын уялбай эле айтайын, тамгалап эле окуйм да, ак жагын ышыр окуп кете албайм. 3-класстын эле немесинде калып кеттим. Тааныш аркылуу эле шаарды көздөй кеткем. Жумуш таап беребиз, анан кийин кыйратабыз, ойротобуз дегенде макул деп. Аларга ишенип туруп ошо мен эмеге кеттим, шаарга кеттим. Шаарга кеткенде эле өтөсүнө чыга алган жокмун. Арда бир неметтен анан кийин. Бирок азыр ал кишинин каякта экенин билбейм. Көзгө да көрүнбөйт. Бирок кадимкидей эле постага кылды да. Бишкектин эле дачаларга алып барды. Арден уйду урдатып бердиң, анан кийин сен неметтиң деп ошо мен эле постага чейин алып барып. Агы келет сынбайт деген кыргыздын эли бар экен. Бирок ак болсоң эчтеке болбойт экен. Ошо мен эле сыртыман сатып берди. Анан кийин эле нары немеге чейин көп жерде, ошондон кийин эле көп жерде жүрүп калдым. Кыйынчылыкты көп эле көрдүм. Жүйдүн ичинде эле 5 жыл болдум. Ар кимдин колунда чабан болуп жүрдүм, койчуманда болуп жүрдүм. Бир сом акча деле эчтеке алган жокмун аяктан, ала алган деле жокмун. Кулчулукка эле баргандай болдум, барып айлыгыбыз тигиндей мындай дейт. Барып айлык сурасаң, кийинип атсың, ичинип атсың. Мына жатаканаң бар. Жана Казакстандын Тор киносундай эле болду да. Биринен неметесиң, айла жок качышка туура келет. Күндүз болсо кача албайсың. Айла жок качышка туура келет. Түнкүсүн качасың. Эпте кыргыз таласка жетиштин немеси болду менде да. Эң ойлогонум ошо таласка жетиш керек болду. Таласка жете албайсың. Ошол азаптуу күндөрүңүздөн качан кутулдуңуз? 2002 кеттим. Аякта 5 жыл жүрдүм, 5 жылдан кийин айылга өтүп келдим. Кайтып келдиңиз. Таласка кайтып келдим. Сиз ошол Эң акыркы немеде бу Чүйдүн Аккудук деген айылында ошол жерде болдум. Эсте калганым ошол болду. Арде дагы ушундай эле үйдө болдум. Малына чөп салып, жем берип, арден деле айлыгын беребиз деген кемпир чал болду, бирок жакшы карады алар деле. Айлык бербесе да жакшы карады. Улуу баласы полковник майор ушундай экен. Анан бияктан неметип коюшты. Кайдасыңга берип коюшты. Ал кезде бир кайдасың деп чыгып калды эле, ошого беришип. Анан ошону көрүп калган экен, улуу баласы, койбону жөнөтөйлү деп. Ошол жерден бирке жол кире акчалай жол бере беришти. Экинчи баласы Бишкекке алып келип таксиге салып, кийим кечи алып беришип, ошо анан кийин байка неметип жүргөн, сала берген. Эң акыркы жакшылык немем ошол болду. Сиз чабан болуп жүргөндө сизди сабап, уруп, ушундай уртокмок кылып алган күндөрүңүз болдубу? Ал күндөрдө болду. Биринен бирөө акча бербей коет, бирөөнө барсаң акча бербей коет, адан качып барып кайра башкасына тутуласың. Ат менен алып кеткен күндөрдө болду, колго жип байлап алып кеткендер да болду. Андай күндөр да болду. Анын далайын өткүздүк го. Ошондо алардан баягы качып баратсаңыз, колуңузга жип байлап алып атка сүрөтүп алып кетишип эле. Ондайдан кармап жип кадимки эле кулчулукта эле болдум да. Ал ат менен келет да, колго жип байлап туруп. Мага бала болосуң, мен сени багып алам деп
айтта жүрүштү. Кетсең алып салам дегендер да болуп атты. Өтө эле кыйын болуп жүрдү. Ошондо чабандар эле коркутуп атпайбы сизди? Чабандардан деле коркуткандар болду. Көп эле кыйынчылыктар болду. Анан кийин 2014 үйлөндүм бияктан. 2014 биякка келдим. Биякка келип, бу жерде немеге питака иштеп калдым. Жулукка, чабыкка. Келинчекте ошол жерден өткөм. Таласта неме Общитада ошол жерге неме кылганбыз. Квартирага келгенбиз. Тиги келинчекте ошол жерде экен. Өтүп кеткен келинчекте ошол жерде немеге квартирага келишиптир. Чогуу иштеп жүрүп ошо менен таанышып, ошол жерден эле 2014 үйлөнүп. 2022 көзөттү да. Эки кызды калтырып кетти. Ооруганын неметкен жок, айткан жок. Көбүнчө көп жашырчу да бул. Ооруганын айтпай эле жашырып. Бирок майда жөтөлү бар эле да бул. Үйдө деле ушу баса отуруп деле өткөндө. Майда жөтөлү эле. Кол алынган адам өткөндөн кийин өтө эле оор болуп калат экен. Анын биринчи жолу ошондой болду да. Адам андай үйдө көргөн өчүн жакшы эле шок болуп барып. Ал кезде квартирада, Ленин көчөдө квартирада отурчубуз. Жаныбызда эжекелер да бар болчу. Жашынакай эле күндөгүдөй эле отуруп, тамак ичкенден отуруп неметти, мага суал берип койчу деди. 1-2 кадам жетпей калдым го сууга. Мага суал бере койчу, суу ичким келип атат. Ошо сууга жетпей калдым го. Мейли суал берейин деп неметти. Туруп отурган. Ушунда буттун сону эле туруп отурган, мына туруп отурду. Мен өйдө турган деле болдум, анан кетти ошо менен. Эчтеке дайнашып кетти. Кыр деген үн чыгат да. Баягы суал бер деген ошону аткарып калдым да, суу алып келдим да, кол менен монтип, оозуна 1-2 жолу суу берип тамгызып калдым. Ошонусуна жетишип калдым. Ошондо бир катуу шок болдум. Ошондой биринчи жолу келинчегим узаттым да, өз колуман узаттым ошондо. Кыздарыңыз деле аябай кичинекей калыптыр, э? Ал келинчегим өткөндө кичинекей неме болчу, 2 жаш 2 айында эмчектен калды. Азыр сурап калат. Апам тиги асманда жүрүп да, жылсыз карап турду деп. И деп ком. Эң көбүнчө оору неме болду, памперс которушу өтө оор болду. Анткени мурун келинчектен көрүп калгам, ошондой болуп которуп эле жуунтуп, молоко каша ошондой сүттөрүн, кургак сүттөрүн алып берип, бирке тамакка да кирип калды. Тамак берип, ошентип эле чоңойттум. Өтө кыйын эле болду, кыйынчылык ошолор өтө оорураак болду. Кыздарыңызды багып алалы деп туугандар сураштыбы? Сурашты. Туугандардан сурашты. Бир туугандары сурап неме кылды, бирок эч ким эчтене берген жокмун. Экөө алыстап кетсе, экөөнүн мүнөзү башкача болуп калат, анан көрө экөө чогуу эле өскөнү жакшы деп көбүнчө берген жокмун. Экинчи келинчегиңиз менен деле жакын арада эле баш кошмосузбу? Экинчи келинчек менен деле жакын деле баш коштук. Бул кызым айтып калды. Жогору кызым, бегим айтып калды. Ата аны эже жакшы эле эже экен го. Ошого эле тие албайсызбы деп. Как раз аркы жакта жуунуп отурган. Анан кайдан бияка барып, сактан эле татам эле тие албайсызбы деп ошентип турду. Тортодон ошо бегим айланып койду. Кош койду. Майда үйлөндүк, ушундай болуп калды. Майдын 10-да. Ошо менен жакшы эле жашоо болуп келатыр. Келинчегиңиздин 2 баласы бар экен, анан өзү дагы баягы көзү жакшы көрбөйт экен, э? Анан азыр 6 адамдын түйшүгү сиздин мойнуңузда турбайбы? Мен күнүнө 500 сом, 600 сом болсо да эптеп таап келет деп айтышса да, бул жакта тааныштарыңызчы. Анан өзүңүз дагы бир туруктуу жумушка иштей албайт болушуңуз керек, э? Өзүм андай туруктуу жумушка деле азыр мага деле иштешке өтө оорураак. Анткени белде
грыжа бар. Эптеп чыдап иштегенге аракет кыласың, бирок бели чыкпайт. Белимде грыжа бар. Анткени ойнокто болуп калган. Зарядка жасап туруп, ордуна келтирип алам да кайра жумушка иштей берем. Оор жумушка кетип иштебей жарабайт. калсаңыз үйдөгүлөрдүн баары эле ачка катыш көрбөйбү? Квартплатка төлөш керек. Азыр квартплатым деле 4000 болуп атыр. Айына 4000 квартплат төлөйм. Окуу жайына, кийим кечелерине, ручка тетрадтары түгөнүп калат. Аларды алыш керек болот. Кыйналсаң дагы бала акыра семья багам деп иштешке туура келет экен. Айтсаңыз, апаңызга болгондой таарынч болбойсуз? Кичинекей кезиңизде эле өзүнүн апасына тайнеңизге берип салыптыр. Андан кийин жашап аткан үйүңүздөрдү кредитке алдырып жиберди. Азыр андай тааныш деле жок. Мурун болчу беле? Менде андай таарыныч деле жок. Таарыныч болгону менен өтө мындай кек сактуу, наркотик жокту кайрылабат эле. Башка болсо андай битке таарынча болот, анан өз энең болгондон кийин жаманбы жакшыбы тарап чыккандан кийин эне болгондон кийин таарынып деле кереги жок го дейм азыр. Батирден батирге кичинекей балдарыңыз менен көчкөн деле кыйын болуш керек. Бирок өтө эле кыйын экен. 2014-төн бери жалаң квартира алып эле жүрүп атык. 11 жыл болуптур, 11 жылдан бери жалаң квартирада жүрүп атам. Өмүрүм көп эле ошо квартира менен өтө турган болду. Ошого чейин квартира менен өтүп келет да, жалаң квартира. Айтсаңыз, кыргыз эли жардам берип, сиздер бала чакаңыз менен чоң үйгө кирсеңиздер деп мындай кыял болобу сизде? Чоң үйгө кирип калсам, ошол жакта бир бала бакыра менен кененирээк жашасам дегенчи. Эми андай ой максат чоң да. Өз үйүм өлөң төшөгүм деп, кичекей болсо дагы өз үйүм өлөң төшөгүм деп, бирөө жакан эле там салып алса, өзүмкү деген деле ой немелер бар. Кыстаган турмуш болсо, өз үйүм болсо, мындан жашоо башкача болуп кетет беле деп да ойлоп тургам. Ошого жетпей, ошон үчүн мына кыргыз элге кайрылып, ошо кыргыз элдин арты менен участокту болдук, участок алдык, Кудай буйрса. Элдин жардамы менен кагылайын, кыргыз эли менен кагылайын. Ошол участокту кылып неметти. Эми Кудай буйрса дагы кичине дагы колдоп, ошо тамда болуп неметип койсом, 3 кыз, бир бала. Ошолорду мындай өз үйүмдө узатып, элдей кылып, өз үйүмдү узатып, жакшы ниетте болсом деген ой тилектемин. Кызым чоңойгондо деле немеге узатсаң деле кийин айтылат да, деги эле болот айтылат. Квартирада жүрүп атсаңар, үйүңөр жокпу деген сөз деги эле айтылат. Ошого жеткизбей, ошо үйлүү болуп, ошо өз үйүмөн узатып, куда күтсөң да, башка күтсөң да, өз үйүң деп, кенен отургузуп, кенен киргизип, кенен чыгарып дегендей. Оксана жабоо чейин дагы баягы тартипке чыккан турбайбы, элге кайрылуу жасапчы. Анан ошону көргөн Бегим Айдын классташтары, Биримбек байкенин улуу кызынын классташтары кемсинтип, басым точкан экен. Ооба. Биз ошо биринчи видеолордо кыздарын тартканбыз да. Эч жаман ой жок болчу да. Ойлогонбуз ушу беттерин жаап эле коелуду, анан мындай реакция болуп кетин билбей эле ошо бети ачык эле кирген болчу. Анан негизи бул видеолор чыкканга чейин эле булардын ушундай жашаарын билишчү экен да. Видеолор чыккандан кийин так даана билип калышты да, уже ачык эле айтыпчы. Анан Бегим Айда аябай басынтышып, баардыгын ары түртүп, бери түртүп, түрткөлөшүп, бир нерселерин алып коюп, анан кечке эле ошо ыйлаткан жагына өтүшүп алыптыр баардыгы. Силер кедейсиңер, сенин апаң жок, силер орукчансыңар, силер деген атаң ушундай деп. Анан кичинекей эми чоң адамга деле ал нерселер катуу тиет го. Класстан эч ким бул менен сүйлөшпөйт экен, эч ким ойнобойт экен, кошпойт экен. Анан ыйлап келиптир апасына. Ошо апасы чалып калды. Өткөндө видеолорду өчүрүп салсак болобу, кызыбыз ушинтип атат, ыйлап атат деп. Анан келип сурасак ошо айтпайт. Анткени айтсам эле эртеси барганда кайра эле алар айтат.
айтпай эле коеюнчу деп ошо ооруп атам ушундай деп көпкө чейин мектепке барбай ушундай жаман абалда жүрдү да. Азыркы учурда деле ошондой айла жоктон эле мектепке барып атыптыр. Ошо барбай коеюн десе программадан артта каласың деп эле кыйноо менен эле барып атыптыр. Ушундай кыска ушундай эме түшүптүр да видеонун артынан. Ооба. Анан ошо үйлүү жайлуу болуп калса, мисалы мурунку историядан биз түшүндүк да, Адилет байкелердин балдарын эле эч ким кошпой, эч ким ойнобочу да. Бирок алар үйлүү жайлуу болуп калганда, достор ушундай көбөйүп, балдарын эмес, Адилет байке келинчек экөөнүн тең достору көбөйүп, баардыгы кожодой колдоп, аларды башкача мамилеге өтүп кеткен да. Анан буларды деле ойлоп турабыз, үйлүү жайлуу болуп калса эле адамдардын мамилеси бат эле өзгөрөт да, бат эле. Алардыкы биздин көз алдыбызда өзгөрдү. Мурун алар кире бериште бут чечерде отурса, азыр болсо аларды келгиле, киргиле деп ушундай актриса, актер болуп кетишти. Мурдагы адамдар эле төргө отургузупчу. Анан булардык деле ошо азыр бир кыйынчылык абалда турат деп ойлоп атам. Үй салынып эле ошо эл катары эле бир жашоо тиричилик өткөзүп калса, баардыгы унутулуп артта калат деп. Тааныштардын баары эле материалдык жагдайына карап адамга Ооба, ошондой болуп атат да. Сен кайсысың? Сага да шум кийгизип койдуңбу? Баарын эле койгом. Бул жактан сенин комнаталарың болобу? Кайсыңысы сенин комнатаң болот? Ошол болобу? Ал жакта эмнелерди коесуң? Өзүм буюмдарымды коем. Кандай буюмдар? Китептериңди? Китеп окуганды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Чоң үй болгонун каалайм мен. Чоң үйүңөр бүткөндө биз чакырасыңбы аны? Ооба. Той бересиңерби? Байкеңдер болуп ушул эки эле бөлмөдө жашайсыңар да? Дейби? Ооба. Сен классташтарың шылынан турбайбы? Ооба. Ошол окуяны айтып берчи. Мен досторум нары турчу деп түртүп кеткенден кийин мен болсо ошентип апама ыйлап келгем. Силер кедейсиңер, апаң жок деп, апаң өлүп калган деп айткан. Дагы эмне деп айтышты? Мугалимиңе айттыңбы сен? Айтсам, эжеке деле көңүл болбойт бизге. Не деп койду? Эч нерсе болбойт деди. Ооба, ошентип койгон. Анан мен апама ыйлап келгем. Сен апам каза болуп калган деп атпайсың? Апаң тууралуу айтып берчи. Апаң аты ким? Апам аты бермет. Бермет. Эмне болуп каза болуп калды эле? Ал болсо башы ооруп, ошондой болуп бизге айтпай жүрчү. Анан бир жолу атама суу алып келип берчи десе, анан атам эшиктен чайындатса, башы кулап калыптыр. Анан түндө ыйлап аткан кезде мен тургам, анан көрсө апам өлүп калыптыр да. Сен апаң сагынасыңбы? Ооба. Сагынганда эмне кыласың? Түндө ыйлайм. Менен чогуу мектепке барасыңар, бир класста окуйсуңарбы? Силерди баягы досторуңар, классташтарыңар шылыңдап бөлүшөт турбайбы? Кошпой коюшат экен, ошолорду айтып берчи. Силер кедейсиңер, орукчансың деп берет кичкечейин. Классташтарыңарбы? Кел дейт, анан барсак, бар кет, жогол деп берет кичкечейин. Силерди ошентип бөлүшөт турбайбы? Эжекебиз, азыркы эжекебиз көрбөй калганда тийишет, анан кийин азыр неме мурда биринчи класста эжекебиз болушчу, буларга тийишпегиле, мойнуңарды үзөм, неме кылам деп ушинче чыгып калчу, жана эле тарбиялачу да биздичи. Азыр деле тарбиялайт, эки эжекебизден жакшы. Алар жокто, анан классташтарыңар силерди шылыңдап беришет. Шылыңдап өзү тазалыкка чыгып же бучакка чыгып кетсе эле ушинтип жамандай берет. Бегимайда жана эле Бегимай баргысы келбей калат, шылыңдай берет, баарынан мазактап неме кылып берет кечке чейин, ошон үчүн баргысы келбей калат. Анан бар деп ээрчитип барам, алып барам. Сен сабактан калбай эле чогуу барат турбайсыңарбы? Урматтуу кыргыз элим, ушуга чейин баардык салым кошкон ошол жарандарыбызга, кыргыз элиме терең ыраазычылык билдиребиз. Мына сиздердин жардамыңыздар менен тез аранын ичинде эле Беримбек байкелер участокту болушту. Эми дагы ошол
үй салганга план коюп, үй салуу алдында турабыз. Дагы ошол аз да болсо жардам берип коюңуздарды суранабыз. Көп түгүрсө көл болот дегендей, ошол ар бир 1 сом, 10 сомбу, 100 сомбу, 1000 сомбу чогулуп эле ошо көл дайра болот экен дагы. Буюрса Беренбек байкелер дагы Адилет байкелердей болуп, үйлүү болуп, өздөрүнүн үйүндө буттарын кенен сунуп жашап калганына аракет кылып атабыз. Баардык отчетторду мен өзүмдүн инстаграмымда чыгарып атам. Дагы жардам берип коюңуздарды суранабыз. Буюрса жакшы болот. Баардыгы ошо сиздердин колдооңуздар менен болуп атат. Кыбыр эткенин баары Кудай деген кургалбайт экен. Неме Оксана кызыбыз айтып кеткендей эле ошо 1 сомбу, 5 сомбу кандай берсеңиздер ошону 2 эселеп, 10 эселеп берсин. Мага бергениңиздер, Аллага бергениңиздер, Алла сиздерге 2 эселеп берсин. Баардыгы ошо Алланын колунда болот. Алла болот, баардыгы Алланын каалоосу менен. Барды жок кылган, жокто бар кылган баардыгы Алладан. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар, үй бүлөңүздөрдө ынтымак болсун, жана береке болсун.